Сүйүнчү достор, менин YouTube каналым монетизация жандыруу мезгилине келип жетти. Анда эмесе кантип монетизация жандырабыз, ошол жөнүндө көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биз Google аккаунтка киребиз дагы. Жерден YouTube'га киребиз. Выход кылып киребиз. YouTube выход деп жазайын. Кантип монетизация жандырабыз, мына ушул жөнүндө кененирээк бул выход аккаунт деген басабыз. Жок, бул YouTube'га кирип кетти. Мына сайтка эми кирип кетип атат. Google'дан киргенде ушундай сайтка кирет достор. Эми биз ушул жерден жакындатсак оң тарапта мына биздин аккаунтубуздун эмблемасы турат. Ушуну басканыбызда мынакей биздин YouTube аккаунтубуз бул жакта чыкты. YouTube каналыбыз. Так, алыстабай атат. Эме болуп кетти. Мынакей достор, жандырдым. Салам достор, сиздер сайтта отуруп акча тапкыңыздар келсе, мен сиздерге ушул Get Like сайтты басылып кетти. Азыр негедир жакындабай атат. Мынакей достор, акыры чыкты. Ушул жерден биз творческая студия дегенди басабыз. 3-чү катарда турат. Ошол творческий студиядан биз монетизация жандыруу үчүн мындайча айтканда заявка ташташыбыз керек. Эми достор, мындан алдыңкы видеолордо кантип 4000 саат болгонун көрсөтүп бергенмин. Көрсөңүздөр болот. Эми мына жердеги турган доллардын белгиси турат. Ушул доллардын белгиси бул монетизация дегендин белгиси болуп саналат. Ошону басабыз. Мынакей менде чыкты. Ушул жерден дагы канча саат болгонун кеңири маалымат жазылып турат. Эгерде сиздин 4000 саат боло элек болсо, анда уведомление деп турат мына жерде. Ошону жандырып койсоңуз, 4000 саат болгондо сизге почтаңызга билдирүү жөнөтүлөт. Мынакей монетизация жандырыш үчүн сөзсүз түрдө 1000 подписчик жана 4000 саат видео көрүлүшү керек. Менде 4120 саат көрүлүптүр жана 2300 подписчик бар экен. Эми мен азыр подать заявку дегенди басам достор. Ушул жерден монетизация жандырууну баштайбыз. Ал үчүн эмне кылабыз? Бул жерде биз 3 шагды басып өтөбүз. Бул 3 шагды аткарышыбыз керек. Биз азыр 1 жана 2 шагды туура аткарабыз дагы, 3 шагды аткарбайбыз, бирок күтөбүз. Ушул 1 жана 2 шагды аткарып жөнөткөндө 3 шагды өздөрү текшерип, эгер текшерүүдөн туура өткөн болсо, анда монетизация жандырып беришет бизге. Бул үчүн бизге ушул 10 күндөй убакыт керек делет. Анда эмесе достор, биз монетизация жандырыштан мурун бул жактагы мой каналдагы немени адрести өзгөртүп алышыбыз керек. Себеби Кыргызстанда монетизация жанбайт. Ошондуктан биз Россия деп оңдоп алышыбыз керек. Ал үчүн биз мына мой канал дегенге киребиз. Ушул жерден жок, башка жакка басылып кетти. Мой канал деген жерден биз адресибизди Россия деп өзгөртүшүбүз керек. Мынакей достор, эч кайда кирбестен эң ылдый жылабыздагы ушул жерде настройкинин белгиси турат. Ушул настройкини басабыз.
мындай панель окно ачылат. Ушул жерден мына канал деп турган жерди басабыз. Канал дегенди басканда эле бизге могул жерде страна проживания дегенди Россия кылышыбыз керек да достор. Эң биринчи меники Россия болуп турат. Ошондуктан мен азыр тийишпей эле коеюн. Эгерде башка өлкө болсо ушул жерден эмне болуп кетти? Португалия болуп кетти го. Россияга оңдоп койсоңуздар болот. Так. Россия. Все. Сохранить. Эми кайрадан мына доллар дегендин белгисин басып, башкача айтканда монетизациянын биринчи бөлүгүнө карай бет алабыз. Мынакей подать заявку дегенди басабыз жана шаг 1 дегенди, начать дегенди басабыз. Эгерде кааласаңыздар бул требовать эткен нерселерди окуп чыксаңыздар болот. Жана бул жердеги эң ылдыйында галочка коюшубуз керек да, принять условия. Ушуну басабыз. Принять условия дегенди бастым. Мына үстүндө загрузка жыла баштады. Условиясын кабыл алдык. Эми биз экинчи шагды басышыбыз керек. Мынакей выполнено деп чыкты биринчи шагыбыз. Эми экинчи шаг бул AdSense аккаунт дейт. Начать. AdSense менен байланыштырышыбыз керек, достор. У меня есть аккаунт, у меня нет аккаунт дейт. Демек бул жерден у меня нет аккаунт дегенди басам дагы AdSense аккаунтун түзөбүз биз. Мынакей у меня нет аккаунт дегенди бастым. Бирок негедир эч нерсе чыкпай атат. Кайра начать дегенди басайын. Установка, связь аккаунт AdSense дейт. Неме выплата алыш үчүн YouTube'дан биз AdSense аккаунтубузду бул жака туташтырыш керек экен. Менде мындай аккаунт жок, ошон үчүн у меня нет аккаунта дегенди басайын. Негедир менин экраным өзүмө да жакпай атат азыркы учурда. У меня нет аккаунт. Следующий. Продолжить деген басабыз. Күндөмөйдегиден башкача болуп жатат. Менин экраным ойноп атат. Мынакей азыркы учурдагы каналымдын аккаунтун бул жактан белгиледим. Ваш сайт деген жерге, бул жерде мен өзүм немем турат, ссылкам турат. Ушул каналдын ссылкасы башкача айтканда. Получайте больше от AdSense. Да, я хочу. Да дегенди басайын. Выберите страну или регион дейт. Страна бул жака, достор, биз Кыргызстан, мен азыр Кыргыз өлкөсүндө болгондуктан Кыргызстанды эле тандаймын. Бул жака кандай бүт бардыгын кандай болсо ошондой кылып жазышыбыз керек. Я принимаю соглашение дегенди басам дагы, создать аккаунт дегенди басайын. Мынакей загрузка кетип атат. Главная страница, начало работа. Начало работаны бастым. Тип аккаунта личный или бизнес болобу. Личный эле тандайын. Имя Мира Жолдешева, первая строка адреса. Бул жака биз азыр адресибизди толук түрдө жазабыз. Кыргызстан деп. Мынакей достор, первая строка дегенге Кыргызстан деп жаздым дагы, вторая строка адреса дегенге Ош область, район, селону жаздым жана индекске ошол районубуздун же болбосо айылыбыздын
Google'дан карасаңар болот. Немесин почтовый индексти жазасыңар. Google'дан тактап, анан кийин город ош дедим дагы, телефон номерибизди жазбасак да болот экен. Мен бирок жазып койдум. Эми отправить дегенди басабыз. Мынакей загрузка боло баштады. Переадресация на исходную страницу. Вы будете перенаправлены на исходную страницу, где можете продолжить настройку аккаунта и начать работать дейт. Мен негедир эч нерсени баса элек деле өзү загрузка болуп кетип атат. Мынакей загрузка болуп атат, үстүнү байкасаңыздар. AdSense аккаунтубузду дагы түзүп алдык. Ошол AdSense аккаунтубуз менен бул жака бири-бирин туташтырышыбыз керек экен, мындайча айтканда. Мынакей өзү загрузка болуп атат, достор. Выполняется дейт. Демек, дагы бир аз күтө турабыз. Бул дагы проверкадан өтүш керек экен, достор. Несколько дней дейт. Демек, бул экинчи шагыбыз дагы дароо өтпөйт экен. Качан гана мындай жашыл болгондо выполнено деп, ошондо гана биздин AdSense аккаунтубуз түзүлүп, проверкадан өткөндөн кийин гана биз 3-чү шагга өтөт экенбиз. Буну азыр күтүштүн зарылчылыгы жок деп ойлойм, достор. Себеби бул бир нече күндү да талап кылышы мүмкүн экен. Несколько дней дейт. Мына ошондо гана экинчи шагыбыз выполнено деп жашыл болуп чыкканда, 3-чү шагга көздөй бет алат, достор. Ошондо 3-чү шагдагы проверкадан YouTube өзү текшерет дагы. Эгер туура чыкса, авторский видео болсо, эрежелерге партнерский соглашение берип атпайбызбы, ошолорго баардыгына туура келсе, анда силерге монетизация жандырып берет дагы. Бул монетизация деген жер күйүп калат. Ал жөнүндө дагы алдыда видео тартамын, достор. Монетизация кантип жанды, канча күндө жанды, жана башка маалыматтар менен бөлүшүп турмакчымын. Ошондой эле канча видеодон канча суммада төлөнүп атат, кайсыл жака кантип чыгарабыз, булар боюнча дагы алдыда Кудай буйруса видеолор тартылып турмакчы. Бүгүнкү видеодо ушуну монетизация жандыруу боюнча болду. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта жүрүңүздөр, жакшы иштеңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Эгер видео жакса, сөзсүз түрдө лайк коюуну унутпаңыздар. Жана ошондой эле комментарийге өз ой пикирлериңиздерди, сунуш пикирлерди, сын пикирлерди жазсаңар сөзсүз түрдө окуймун, достор, бошогонумда. Аман болуңуздар ага чейин.